Миграция деген сөзгө бир аныктама берип койсок, негизи миграция деген сөз ошол бир жерден өзүнүн туулуп өскөн жеринен башка бир жака убактылуу бир көчүп барып жайгашып турууну миграция деп айтылат. Ушул нерсеге бизде шариятыбыздын көзү карашы кандай? Деги эле ушул нерсенин бизге мамлекетибизге, элибизге, жерибизге пайдасы барбы? Пайдасы болсо алар кайсылар? Эгерде зыяны тийип жатабы? Эгерде зыяны болсо алар кайсылар? Ушул боюнча бир аз болсо дагы баарлашалы деп чечтик. Албетте баардык нерсенин оң жана сол тарабы бар. Башкача айтканда пайдалуу тараптары, анан кийин пайдасыз тараптары бар. Биз менин көз карашым боюнча анан шариятыбыздын талаптары боюнча балким эч кандай бир муктажсыз жок, сыртка чыгып кетүү, өзүнүн элини, жерин таштап кетүү, буга негизи шариятыбыз тыюу салган. Анан качанда ушул аябай зарыл болгон болсо, муктаж болгон учурда гана уруксат берген учурлар болот. Ал эми биз биринчи ушул оң тараптарынан, ушул пайдалуу тарабына биз бир аз көз чаптырсак, анан кийин балким терс жагына дагы көз чаптырабыз. Биринчи, бизге негизи эле адам баласы ушул оңой оокатты жакшы көрөт. Адам баласынын табияты ушул тез эле акча тапса, ушул тез эле көп акчаны тапса, тез эле бутуна турса, тез ушул накта колуна келип тийсе, адам баласынын табияты ушуну жакшы көрөт. Биз дагы ушул нерсеге азырылып, балким ушул сыртка чыгып атканыбыздын бир түрткү болуп аткан нерселердин бири. Бул жака караганда, ал жака барсак балким көбүрөөк балким акча табышыбыз мүмкүн. Же болбосо бул жака курган фабриканы ушул жака Кыргызстанга курулуучу цехти биз сыртка апарып курсак, балким ошол жактан балким көбүрөөк акча табышыбыз толук ыктымал. Ошондуктан азыр биздеги көп мигранттардын ушул сыртка чыгып кетүүнү, өзүнүн элини, жерини, баласыны, ата энесини таштап сыртка чыгып кетип аткандын бир чоң көйгөйлөрдүн бири ушул болсо керек. Кара курсактын артынан сыртка чыгып баратабыз, анан бир оңой оокатка үйрөнүп калганбыз. Ушу тез көбүрөөк акча тапсак деген максат менен көпчүлүгүбүз чыгып баратабыз. Бул жагынан бир кандайдыр бир деңгээлде бизге пайдап келип атат. Биз ошол жака чыгып жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап, 10 жылдап таап, акча жыйнап, анан келип туруп Кыргызстанга бир күндө заңгаратып, чоң той берип, ошол 10 жылдык тапкан акчабыздын баарыны бир күндө чачып, төгүп коюп, анан кийин балким кайра дагы ошол башка бирөөлөрдүн эшигин шыпырганы кетип аткан учурубуз. Албетте ошол мигранттардын эсебинен биздин айыл жергесинде көптөгөн адамдар, ата энелер, балдары балким мектептерге барып окуп, татынакай кийинип, чоң-чоң үйлөрдү салып дегендей бир чоң бир жакшы иштер болуп атат бул тарабынан. Андан кийин мамлекетибизге чоң салымын кошуп атат. Мамлекетибиздин бюджети балким ошол мигранттардын жөнөткөн акчалары менен, ошолордун пешене терими тапкан акчалардын кайсы бир бөлүгү ушул мамлекетибизге чоң салымын кошуп жатат депсек, эч качан жаңылбайбыз. Сыртка чыгып келүү албетте бир тажрыйба алмашып, ошол жактан өнүккөн мамлекеттерге барып, ошолордун жакшы нерселерин үйрөнүп келсек, балким биз ошол нерсени өзүбүздүн мамлекетибизге балким курсак, ошол завод болсун, өнүккөн кайсыл тарабы болсо, ал жактан үйрөнүп келип, ошол нерсени өзүбүздүн жерибизге, ошол нерсени Бишкекке, ошол нерсени өзүбүздүн туулуп өскөн жерге курсак, бул албетте чоң ийгилик деген сөз. Андан кийин албетте бул адам баласы качанда бир жерде жашап жүрүп, анан сыртка чыгып келсе, чет элге чыгып келсе, өзүнүн туулуп өскөн жеринен алыс кетсе, ошол учурда өзүнүн мамлекетинин кадыр баркын сезе баштайт. Өзүнүн туулуп өскөн жеринин баркын сезе баштайт.
адам баласынын табият ушундай экен, колунда бар алтындын көп учурда баркына жетпейт. Качан да ошол нерсени жоготуп калганда ошонун баркына жетет экен. Менин бул тажрыйба менин да башымдан өттү. Ошондо качан да биз өзүбүз Кыргызстанда эс алып аткан таза абаны таппай калганда, качан да өзүбүздөгү ушул кооз табиятты таппай калганда, мен кадимкидей ушул өзүбүздүн элибиздин, жерибиздин кадыр баркына жетип, биз деген бир бейиштин төрүндө жашай турбайбызбы деп көп Кыргызстан жерибиздин баркына жеттим десем жаңылышпайм. Демек, сыртка чыгып келгендин албетте пайдалары дагы бар. Бирок пайдасына караганда зыяны көптөй көрүнөт. Өкүнүчтүүсү, биз миграциядан эмиграцияга өтүп бараткан учурубуз. Көпчүлүк адамдар балким бул жерден кетип, анан кийин ошол жакта турукташып, балким өзүнүн паспортун алмаштырып, ошол жактын жараны болуп кеткени, жарандыгын алмаштырганы бул биздин мамлекетибизге чоң коркунуч деген сөз. Биздин жаштарыбыздын ошол жакка суудай агып кетип, анан кийин кайра кайтпай калганы бул эрибизге, жерибизге, тилибизге, динибизге чоң залакасын тийгизет деген сөз. Анткени биз кыргыз эли ушул эл турган үчүн ушундай жерди сактап турат. Жаштары болгондугу үчүн ушундай келечегин сактап турат. Жаштары болгондугу үчүн жерин сактап турат. Антпесе бүгүнкү күндө мына чектеш, башка мамлекет менен чектеш болгон жерлерден канчалаган адамдар мигрант болуп кеткендиктен улам канча жерибизден балким айрылып калуу коркунучунан турабыз. Элди, жерди коргоо ошол жердеги эл, мамлекетти мамлекет кылып турган сен менен мен. Мамлекеттин келечеги сени менен менин колумда. Ошондуктан балким миграцияга чыгып кетүү, элдин бул жерден чыгып кеткендиги пайдасына караганда зыяны көбүрөөк болсо керек. Эң биринчиден өзүбүздүн жерибизди таштап башка жака чыгып баратабыз. Кара курсактын айынан. Биздин ошо сиз менен менин ордумду башка бирөө, башка элдин жараны келип толуктап атат. Мына коркуп атабыз, бакырып атабыз, кытайлар басып алды, келет, монеке деп ар кимди жөндөн дүрбөлөңгө салып атабыз. Ошол нерсеге мүмкүнчүлүктү балким экөөбүз берип турган учурубуз. Башка бир мамлекеттер биздин чегерабызга мындай кол салып, жерлерибизди тартып алып атат деп атабыз. Балким бул нерсеге сен менен мен экөөбүз балким ошого мүмкүнчүлүк түзүп бердик да. Ошол жерди бошотуп дегендей, ошол жердеги жерлерибизди, ошол жердеги үйлөрүбүздү сатып, өзүбүздүн мамлекетибиздин келечегине бир коркунуч туудурган бул сен менен мен болуп атам да. Ошондуктан эң бир чоң зыяны бул өзүбүздүн мамлекетти, өзүбүздүн жерди таштап кетүү. Бул келечекке эбегейсиз бир сөз менен айтып, калем менен жазып түшүндүргүс бир чоң коркунучту туудурат. Кара курсактын айынан кетип атабыз. Тез оокаттын айынан кетип атабыз. Ошол оокатты эмне үчүн биз өзүбүздүн жерибизде тапсак болбойт. Ошол жакта тапкан айлыгыңды бул жерде тапсак болот. Бирок бир аз мээнет керек. Жалкоолонбой бир аз мээнет кылсак, аракет кылсак, бир аз болсо да акылыбызды иштетсек, ошол жакта тапкан акчаны, ошол жакта тапкан айлыкты бул жакта дагы тапсак болот. Ошол жака курган фабриканы бул жака дагы курсак болот. Ошол жака ачкан фирманы бул жака ачсак дагы болот. Ошол жака башка чет жака ачкан цехти өзүбүзгө ачсак, өзүбүздүн элге, карапайым элге жумуш орун түзүп беребиз. Ошондой эле мамлекетибизге дагы салымыбызды кошкон болуп эсептелебиз. Башка, эгерде алыска кетпей эле өзүбүздүн шаарларыбызды, Бишкек шаарын эле бир аз айланып чыккан болсоңуз, ошол биздин Бишкек шаарынын көп ишканаларыны, Бишкек шаарынын көп ашканаларыны иштеткен кимдер? Чет элдин адамдары. Эмне үчүн түрктөр келип бизде ашкана иштетсе болот да, аны эмне үчүн мен менен сен эмне үчүн кыла албайбыз? Эмнеге? Аракет кылсак болот. Бизде гектарлап жерлер жатат. Башынан карасаң аягы көрүнбөгөн жерлер жатат. Эмне үчүн биз ошол жерди иштете албайбыз?
эмне үчүн мээнет кыла албайбыз, эмне үчүн аракет кыла албайбыз. Мен айтат элем, эгерде мен кылам десем, сиз кылам десеңиз, бул жерде кылсак болот. Дыйканчылыкты да кылсак болот, бизнести да кылсак болот. Биздеги мүмкүнчүлүк балким башка мамлекеттен таппашыбыз мүмкүн. Биз бул жерде туруп, бардык ошол жак сырттан тапкан тыйын тыпырды тапсак болот. Эгерде бир аз мээнет кылсак, бир аз ошол жөнүндө ой жүгүтсөк, акыл калчасак, бул жөнүндө сырттан тапкан акчаны бул жактан дагы тапсак болот. Мен буга кепилдик берем. Бир аз гана кыргыз ойгонушубуз керек, могу жүрөктөгү сезимди ойготушубуз керек. Кыла алам, колумдан келет деген нерсе түшүнүк адамга келиш керек да. Качанда биз көз коркок, кол баатыр дейт. Көпчүлүк адамдар коркок болот. Көпчүлүк адамдар бир ишти башташтан коркот. Бир ишке киришкенден коркот, бизнести баштагандан коркот, дыйканчылык кылыштан коркот. Биз коркпошубуз керек. Кыла алам деген адамдын жүрөгүндө эрктүүлүк болсо, кыла алам, колумдан келет, ушул жерде ал жакта тапкан акчаны бул жерде таба алам, кыла алам деген түшүнүк адам баласынын жүрөгүнө кирсе, бул жакта дагы кыла алабыз. Жакында эле менин бир досум, ушинтип негизи мен көп айтам бул сөздү. Анткени биз сырттан башка бирөөнүн кызматын кылбай, кыргыздарда жакшы сөз бар. Бөтөн жерде султан болгуча өз элиңде ултан бол дейт. Башка жакта султан болбой, өз элибизде ултан болуп жашасак дагы, азга канаат кылсак, балким көп нерсени таба алабыз. Анан көпчүлүк адамдар ушуну менен баягы тез байганга, анан кийин оңой акча тапканга үйрөнүп калган учурларыбыз кездешет да. Жакында эле мен ушинтип айта берип, ар тарапта бирөөнүн ишин кылып жүрөсүң, кел деп жүрүп, жакында эле бир досум келди да. Оңой тамакка үйрөнүп калган. Келди, Бишкек шаарына келип, бир айга турбай, бир айга жетпей эле, анан кийин кайра Бишкек шаарын таштап кете берди да. Мага дагы айтпай жөн эле кетип калыптыр. Эми оңой оокатка үйрөнгөн, мээнет кылбай, бир аз эле мээнет кылсак, кичине тыйын тыпыр таба алсам деген түшүнүк келет да, анан кийин ушул нерсеге барып аткан учурубузда. Эмне үчүн биз бул жакта жүрсөк өнүгөбүз, бул жакта жүрсөк өсөбүз. Эмне болсо дагы бул өзүңдүн элиң, өзүңдүн жериң. Көп планды кое аласың, алдыга карап кадам таштай аласың. Ошондуктан эч качан артка карап таштабашыбыз керек, эч качан сыртка карап кетпешибиз керек. Демек, эң чоң коркунуч өзүңдүн мамлекетиңди таштап кетүү, бул чоң коркунуч. Бул ар бир жаранды ойлондуруучу бир коркунуч болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы ушинтип өзүнүн элини, жерини таштап, эч кандай болбос нерсе үчүн сыртка чыгууга тыюу салган. Пайгамбарыбыз дагы өзү айтат, Меккене болгон сүйүүсүн карасаңыз, мени Меккеден көчпөйт элем, эгерде элим мени кууп чыкпаганда бул жерден кетпейт элем. О Мекке, мен сенден чыкпайт элем деп айтты. Пайгамбар Меккене болгон сүйүү күчтүү болгон. Качан муктаж болгон учурда гана Медина шаарына барып көчүп кетти. Ага чейин Меккеге сүйүүсү күч болгон. Эгерде мекениңизди сүйөм десеңиз, эгерде патриоттук сезим болсо, эгерде элим, жерим десеңиз, экөөбүз ошол жакта тапкан акчаны бул жакта табышыбыз керек. Ошол мүмкүнчүлүктү биз кылышыбыз керек. Албетте, жогору жактагылар дагы бир кандайдыр бир шарт түзүп бериш керек. Биз бирок ар дайым бирөөдөн бир жакшылык күтпөшүбүз керек. Бирөөдөн рахматтуу күтпөшүбүз керек. Бирөөдөн ыраазычылыктуу күтпөшүбүз керек. Ошол нерсени сен менен мен жаратышым керек. Биз ар дайым көпчүлүк учурда мамлекет бизге кылып бериш керек, мамлекет шарт түзүп бериш керек деп эле жүрөбүз. Биз кээде өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Мамлекет мага эмес, мен мамлекетке кандай салымымды коштум деп. Ар бирибиз мамлекетке салымыбызды кошушубуз керек. Ар бирибиз ушул жерибизге, динибизге, тилибизге салымыбызды кошушубуз керек. Эмне салымымды коштум деген суроону ар бирибиз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Ошондуктан, эгерде мекенчил болсоңуз, эгерде мекениңизди сүйөм десеңиз, анда эч качан жериңизди таштап бөтөн жака кетпеңиз. Кыйналсаңыз да бир аз кыйналасыз, кийин балким өзүрөн көрөсүз, сыртка чыкпай бул жерде мээнет кылганга жетпейт.